Бүгүн Кара Суу районунун Кала аймагындагы жолдо жол кырсыгы катталды. Негизги унаа жолдо оор жүк ташуучу унаа менен Mercedes Volkswagen үлгүсүндөгү унаа сүзүшкөн. Кырсык 17:00 чамасында орун алды. Оор жүк ташуучу унаанын айдоочусунун маалыматында Mercedes Volkswagen унаанын ичиндеги айдоочу жана жүргүнчүлөр тойдо сайраңдап жүргөн. Негизги жолдо сызыктардан чыгып, каршылашына карата катуу ылдамдыкта айдаган. Андан качкан унаа электр мамычасын 2 метр аралыкка чейин сүзүп, унаанын алды толук талкаланып калган. Mercedes Volkswagen унаанын ичиндеги жүргүнчүлөр өз буюмдарын алып качып кеткен. Унаа дагы жараксыз абалга кептелген. Окуяга биздин топ күбө болуп, байкалгандай оор жаракат алган жаран катталбаганы ачыкталды. Жол кыймылын көзөмөлдөгөн инспекторлор окуяны териштирүүлери белгиленди. Учурда той өткөрүүгө тыюу салынып, айыппул дагы чегерилген. Мыйзамды көз келбеген күнөөлүү тараптар аныкталып, жазага тартылуусу коомчулукка сабак болушу керек. Azık seni oldu da? İşte böyle olsan. Çok olsan da? Yarın olsan da. Şimdi kızlarım var diyor ya. Burada bak. Ama çok malum açık. Oynaganda jol berip. Bana ne var Ama antik керек. O jolda oynap keladi. Бұл жерде bir qancha kelishmeyişler var, ayıldık. Deputatların altına kelishmeyendik, ayıldın. Hayradan Hoş olmasın önce biz Төлөйкөн айылынын 50дөн ашуун жашоочусу айыл өкмөттүн орун басары Улук Кадыровду жумуштан кетишин талап кылууда. Коңшулаш Папан айылына мыйзамсыз айдоо аянттарын сатып жибергендигин айтып, өкмөт үйүнүн алдына чогулду. Эл бир катар көйгөйдү ортого салып, айылдын тургуну Ширин Туратованын жер тилкесин кайтарып берүүнү талап кылды. Жер аянты көп жылдан бери такталбай келе жатканына орун басар Улук Кадыровдун тиешеси бар экендиги белгиленди. Ал эми айыл өкмөт ишти укук коргоо өкүлдөрү жана адистер тактап жатканын айтты. Эки айылдын ынтымак үчүн көп жылдык көйгөйдү тез арада жөнгө салынышын Төлөйкөн эли суранат. Булар бардыгы бир тараптуу карап атат. Анан эми менин биздин укугубуз жокпу? Мен эми үлүшүмө кирип келсе мен ала бер дебейм да эч качан. Тура менен ушунча жылдан бери булар кече келип атса мен 94-төн бери ошол жерде иштетип, ошол үлүштү мен бала чакабызды багып келебиз. Бул мүлк, кол тийбестик деген мүлк биздин Кыргызстанда жок болуп кетип атат. Ким басып алса эле бастырып, каалагандай үйүн салып, пулу барлар жашап, менин балдарымдын жери жок. Анан кийин турак жайга суулуу жерде, айыл чарба багытындагы жерге курулуш иштери курулбайчы керек. Şu bir maseleni çeşpegen ayıl hükümet bizge ayıl hükümet boluşun gereği yok. Bu birinci vaprosuzçu bizden hiç. Anan başka vaprosuz yok bizde hiç. Başka talap kılığa atırgan nerseniz de yok. Şu maseleni çeşiş gerek. Eğer de bir adamın maselesini çeşpese, bir adam maselesi çeşpese bizge bunda ayıl hükümetin gereği yok. Açıkını aytkandaç. Biz bir maseleni seriozunu çeşperse anan keyin biz işenebiz mындай aytkанда. Kanatlanabız da bir ayıl hükümet köç. Ошого şu маселени biz жогору жакка да айтабыз керек болсочу biz айыл өкмөт менен эч нерсе чечилбей калды бүгүнкү эч ким ишенбей калды айыл өкмөткөчү именно ошол улук деген айыл өкмөт бизге мындай зам айыл өкмөт